Салам достор, мен бүгүн Абу-Дабидеги жаңы ачылган музейге келдим. Бул Зайд улуттук музейи. Башындагы Wind Towers деп айтылат экен, кыргызча айтканда шамал мунаралары. Бул жер жөн эле музей эмес, бул эстелик. Элге, тарыхка, келечекке калган эстелик. Биз азыр Зайд улуттук музейинин жанында турабыз. Абу-Дабинин жүрөгүндө, Садият аралында жайгашкан бул музей. Бир адамдын кыялы бүтүндөй бир улуттун жүзүнө айланганын айтып берет. Бул музей Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаянга арналган. Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаян Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүсү. Өлкөнү мунай менен эмес, баалуулуктар менен курган лидер. Шейх Заид үчүн прогресс имараттар эмес, бийиктик эмес, ал адам болчу, адам, табият жана келечек ортосундагы баланс. Музейдин архитектурасы биринчи көз караштан эле суроо жаратат. Бул 5 бийик мунара желди кармагандай, асманга умтулгандай көрүнөт. Бул долбоорду дүйнөгө белгилүү архитектуралык бюро Foster Plus Partners жараткан. Алардын идеясы жөнөкөй, бирок терең. Бул мунаралар соколдун канаттары. Ал эми сокол эмират маданиятында эркиндиктин, күчтүн жана көрөгөчтүктүн символу. Мунаралар жөн гана форма эмес, алар музейдин ичин табигый жол менен муздатат. Чөлдүн шамалы имараттын ичине кирип, аба өзү айланып, дем алып турат. Бул салт менен технологиянын жолугушуусу. Кечээ менен эртеңдин диалогу. Мен негизи камерага абдан жакшы качествода видеолорду тарткам. Бирок үйгө келгенде ал видеолор кантип жок болуп кеткенин өзүм түшүнбөй калдым. Ошондуктан бул телефондогу видеолорду кошуп азыр жасап жатам. Буюрса алдыда бардыгын камдап алып, анан тартканга аракет кылып турам кийинки видеолорду. Бул музей кандай байлык бар деген суроого жооп бербейт. Ал биз кимбиз деген суроону берет. Экспозицияларда сен эмираттардын тарыхын көрөсүң. Көшөгө артындагы жөнөкөй жашоону, чөл, деңиз, көчмөн турмуш, берешендик, сабыр жана биримдик. Шейх Заид үчүн ат жөн эле унаа эмес болчу. Ал шерик, ал жолдош. Шейх Заид бин Султан Аль-Нахаян араб аттарын өзгөчө жакшы көргөн. Таза кандуу, чыдамкай, чөлгө ылайыкташкан аттар. Ал атка эрте менен минген, шаар эмес, чөлдү кыдырган. Ат менен ал табиятты угуп, жердин демин сезген. Ал эч качан атын зордоп минген эмес. Атты башкарган эмес, түшүнгөн. Араб маданиятында ат абийирдин белгиси. Эгер сен атка туура мамиле кылсаң, ал сага өмүр бою кызмат кылат. Шейх Заид аттын күчүн эмес, мүнөзүн баалаган. Мен салондо иштейм, маникюр жасайм, анан ар бир клиент менен сүйлөшүп турам. Ал деле ар бир клиент менен сүйлөшүү бул өзүнчө эле бир энергияны жоготкондой болосуң жумуштан кийин. Ошол үчүн мен ушундай музейлерге келгенди жакшы көрөм, анткени бул жер тынчтыктын белгиси деп ойлойм. Музей адам бир аз жайлап калсын деп жаралган мейкиндик деп ойлойм. Дүйнө негизи дайыма шашып турат, ал эми музей шашпоону сунуштайт. Менин хоббим сүрөт тартуу, анан бийлегенди жакшы көрөм. Каяка барсам дагы камерамды алып, анан ушундай эстетичный
кичинекай жерлерди тартканды жакшы көрөм. Менин оюмча, музейге адамдар билүү үчүн гана барышпайт, алар сезүү үчүн барышат деп ойлойм. Бул жерде сен экспонатка эмес, өзүңө жакыныраак болосуң. Чыныгы музейден адам тынч болуп чыгыш керек. Тынч бош деген сөз эмес, тынч ичинде суроолор да пайда болгон абал. Музейден чыккандан кийин бир тынчтык болот го. Muzeyden arttı. Artık жери таптаза. Баба кушундай экен. With stars. So beautiful. Мен ар дайым жалгыз путешествовать этем. Анан жанымда ар дайым камера, штатив, анан сумкамды көтөрүп алам. Бул видеону кошуп койгондун себеби азыр штативди коюп, анан биринчи ушинтип видео тартам дагы. Анан ушул видеолор аркылуу сүрөт жасап, Инстаграмга киргизем. Мен бардыгын жаңы тартып баштагандыктан мага сиздин колдооңуз керек. Көрүп бергениңизге чоң рахмат. Эгер видео жакса, лайк басып коюңуз. Эгер бир жерден мени көрүп же кайсыл жерде оңдош керек болсо, комментарийге жазып койсоңуз, мен алдыда ошолорду оңдоп, жаңылап, жакшы кылып тартканга аракет кылып турам. Анда кийинки видеодон көрүшкөнчө өзүңө тынчтык сакта.